Biz ишкердик боюнча түрдүү мамлекеттерге барабыз. Үйдө да болобуз. Ошондуктан да адамдар менен бат-бат катташып тура албайбыз. Бул ирет Абдуллах үйгө келери менен соода иштерин мага тапшырып, ажылыкка даярдана баштады. Ал ажылыкка бара турган көп акча топтомок. Кетерден мурда ихсан кылып, сапарда жүргөндөргө да садака берчү. Меккедеги муктаждарды унуткан эмес эле. Bir günü Abdullah'tın oğlu Abdurrahman iyilap kirip geldi. Sebebin сураган атасына, кошунабыздын казанында эт кайнап жаткан экен. Мага бербеди. Ошого ыза болдум деди. Абдуллах таң калып, кошунаныкына чыгып кетти. Кошунабыз бир жесир аял эле. Абдуллах эшикти такылдатты. А мен дубалдан башымы көтөрүп карап тургам. Аял эшикти ачаары менен уялып суроо узатты. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Wa aleykum assalam, amansızbı dep alik aldı Abdullah. Кийин жүрөктөрдү өрттөп жибере турган маек болду. Сизди мусулман деп билем. Мээримдүү экениңиз балдарыңыздын тарбиясынан сезилип турат. Бирок бир түшүнбөстүк болгон окшойт. Уулум кызык сөз айтып чыкты. Балдарыңыз менен ойногону киргенде эт кайнатып жаткан экенсиз. Балама бербей үйгө чыгарып жиберипсиз. Кечирип коюңуз. Уулуңузду катуу таарынттым, бирок себеби бар эле. Күйөөм каза болгондон бери кыйналып калдык. Билесиз, мурун акчага муктаж болбогонбуз. Кошуналарга билдирбей үйдөгү баар нерселерди саттым. Колубузга илеше турган нерсе таппагандыктан 3 күн ачка калдык. Мен иш издеп таба албадым. Жакын жердеги жардын боорунда бир бука арам өлүп жатыптыр. Каш карайып күн батканда бир аз кесип келдим. Таң атканча бышыра албай ойлонуп отурдум. Балдарымдын ачкалыктан ыйлаган ыйы жүрөгүмдү эзип жиберди. Казанга салдым. Абдурахман балдар менен ойноп жүргөн. Алар бат-бат келип, казандагы тамак качан бышат деп сурай беришти. Акыры тамак бышаары менен уулуңузду үйүңүзгө жиберип койдум. Балаңызга бул эт арам болот, а бизге адал деп жооп берди. Сизди туура эмес түшүнүпмүн. Ушундай жакын кошунамдын муктаждыгын билбеген экенмин. Мени кечириң, мен азыр. Ал кайтып чыкты да, ажылыкка деп топтогон баардык акчасын аялга алып барды да, ага, сиз муктаж болуп туруп, мен ажылыкка барсам, кылган ибадатым кабыл болбос деп, акчаны ага берди. Аял эки колун көтөрүп, узак дуа кылды. Садака берген акчаларыңыз 2 эсе көбөйүп келе берсин. Аллахым сизди тозокко түшүрбөсүн. Абдуллах үйгө келип, кечке тамагын ичпестен таңга чейин ыйлап чыкты. Ый аралаш, кошунасынын абалын кабары жок. Мен күнөөкөрдү кечире көр Аллахым деп жатты. Мен да уктай албай чыктым. Ажылык убакты өткөндөн кийин ажылар үйлөрүнө кайтып келе баштады. Алар бир топ болуп Абдуллахтын үйүнө келип куттуктап да жатышты. Устаз, ажылыңыз кабыл болсун. Кылган ибадаттарыңыз кабыл болсун. Азирети, эмнеге биз менен бирге келбедиңиз? Кантип бизден мурун келип калдыңыз? Ушул суроолордон кийин түшүнбөстүк пайда болду. Биз аң-таң элек. Абдуллах аларга ажылыкка барбаганын кайра айтты. Ошондо бир кошунабыз сөз баштады. Эй Абдурахмандын атасы, сиз менен бир катар ажылык кылдык. Сиздин чынчыл экениңизди билебиз. Бул ирет эмнеге жалган айтып жатканыңызды түшүнбөй турабыз. Ошондо Абдуллах болуп өткөн окуяны аларга айтып берди. Кийин көргөн түшүн баяндап жатты. Кошунага ажылык жыйган акчамды бергенден кийин түш көрдүм. Түшүмдө бирөө мубарак болсун, ажылыңыз кабыл болсун деди. Азыр силердин сөзүңөрдү аягына чейин уккандан кийин кудуреттүү күчтүү Кудайдын алдында өзүмдү алсыз экенимди дагы бир сездим. Ушул кошунамдын кылган дуасы жана берекесинен ушундай окуя болуп турат. Кана үйгө жүрүңүздөр. Ичкериге кирип конок болуңуздар. Сиздерден дуба алыш биз үчүн канимет. Ошол күнү мыкты маек болду. Ажылар сүйүнүп үйлөрүнө тарашты. Биз бул окуядан катуу таасирленип турган элек. Ушундан тартып соодабыз да күчөдү. Акчалар акылыңды адаштыра турган деңгээлде келе баштады.